Жери алтын кененин иштетүүгө укук алган Альянс алтын компаниясында бүгүнкү күндө 800дөн ашуун жумушчу эмгектенүүдө. Алардын 80% жергиликтүү жарандар, анткени социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөрүн компания атайын өз эсебинен окутуп, учурда өз мөөнөтү менен жумушка алышууда. Алсак жергиликтүү жумушчулардын жатакана, 3 маал ысык тамак жана коопсуздук менен камсыз кылышкан. Аталган компанияда эмгектенген жумушчулардын иш күнү таңкы саат 7ден башталып, кечки саат 7де аяктайт. Ар бир жумушчунун ден соолугу бул жерде башкы орунда. Себеби деңиз деңгээлиндеги 1800 метр бийиктикте орун алгандыктан айрым жумушчулардын кан басымы көтөрүлүп, же түшүп кетүү учурлары кездешет. Ал маалда биринчиден медициналык жардам көрсөтүлүп, дары-дармектер берилип, ошондуктан таң эрте жумушка кете турган айдоочулар ден соолуктарын атайын медицина кызматкерине текшертип туруп, андан соң иши башталат. Мен бул жерге келгениме 3 жылдын жүзү болуп калды. Мен буга чейин ошол эле айыл өкмөтүнүн ГСПсында иштеп жүргөм. Анан бул жак ачылганда резюме тапшырганбыз, ошонун негизинде эле жумушка кабыл алындым. Айдоочуларды жумушка чыгарыш үчүн саат 6да келип отурам. 6дан 7ге чейин ушул жерде иштейм. Өзгөчө кан басымдарын текшерип турам. Кундуз Сабатарова 4 жылдан бери Альянс алтын компаниясында жумушчу болуп эмгектенет. Жалгыз бой эне 3 баланы баккандыктан 4 жыл мурун Талаш шаарындагы ашканалардын бирине идиш жуугуч болуп эмгектенип, күнүмдүк балдарын азык-түлүгүн каражаттап келген. Ал эми азыр болсо 15 күн бөлмөлөрдүн тазалыгын текшерип, кызмат көрсөткөндүгүнөн айлык маянасы дагы жакшы экендигин билдирет. Мен бул жерге айыл өкмөтүнүн эмесимен келдим, Өмүралиев айыл өкмөтүнөн келдим. Бул жердин салымы аябай эле чоң болуп атат. Жерде горничная жумуш эртең менен 7ден кечки 7ге чейин. Эртең менен 6да 7ге чейин завтракка барабыз. 12ден 1ге чейин обед. Ушун 7ден 8ге чейин. Социалдык жактан муктаж жарандардын балдары атайын Казакстан мамлекетинен окуп, Тоо-Кен тармагындагы иштөөнүн сырларын үйрөнүп келишкен. Эми алардын басымдуу бөлүгү жумушка алынып жаткан кези. Ал эми Мээрбек Сыргак уулу Кара Бура районунан келип эмгектенет. Күнүнө жумуштан таң эрте 7де башталгандыктан ар убак өзүнө берилген жумушту так аткаруунун аракетинде. Анткени Мээрбек буга чейин да өтө оор техникаларды айдап жүргөн. Эми кенге иште баштагандыгына 3 айдан жүзү болду. Буга чейин частный кишинин колунда иштечик, фронтальный погрузчик айдачумун. Бизди бияка 1 ай окутту. Өздөрү Таластан ташып келип, өздөрүнүн каражаты менен ушул корпустарга алып келип окутупту да. Бизди 2 группага окутушту. Негизи Альянс алтын компаниясы келишим түзгөндө жумушчулардын басмырлуу бөлүгүн жергиликтүү тургундар түзөт дешкен. Учурда берилген убадалардын басмырлуу бөлүгү аткарылып, 20дан ашык объектилердин курулушу аяктап, 800гө жакын адам ишке алынып, мында иштеген жумушчуларга жатаканаларда бардык шарттар, тамак-аш атайын талаптар менен каралган. Аны менен биргеликте коопсуздук чаралары да көрүлгөн. 780 жумушчу орунду түзүлгөн. Ошол 780 жумушчу орундун 530у бул жергиликтүү тургундар болуп эсептелет. Анын ичинен 270 киши бул Бекмолду айыл өкмөтүнүн тургундары. Калгандары Талас областынын башка аймактарынан келгендер. Андан тышкаркысы ушул Кыргыз Республикасынын жарандары, бул Кыргызстандын башка областтарынан келген жарандар. Башка областтардан келген жарандар дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Бул атайын адистер. Жанагы фабриканы иштетүүчү, атайын жогорку билимдүү, мурда кийин ушул алтын кендерде иштеп жүргөн тажрыйбасы бар адистер. Ал эми биз башында лицензиялык келишимде көрсөтүлгөн фабрика курулуп бүткөнгө чейин Кыргызстандын жарандары 70%-ын түзөт, фабрика курулуп чет өлкөлүк жарандар 30%-ты түзөт. Фабрика курулуп ишке берилген күндөн баштап Кыргызстандын жарандары 90%-ты түзөт, чет өлкөлүктөн келген атайын адистер 10%-ты түзөт. Биз ошол лицензиялык келишимдеги шартты, тартипти толугу менен кармап келатабыз. Мындан ары дагы ошондой болот. Эч кандай ушу кадрдык саясатта мыйзам бузуу же башка деген маселе болбош керек. Кандай негизде жумушка тандалып алынган? Мына өзүңүздөр билесиздер, биз 5 этапта атайын Талас облусунун тургундарын окууларды өткөргөнбүз. Бул фабрикага иштей турган адистер, андан тышкары айдоочулар, андан тышкары ушул жүк ташуучулары бар, анын ичинде ар кайсы кесипке тандап туруп, сварщиктери бар. Ошондой кылып атайын орто эмеден ГКПНде ушул Тоо-Кен боюнча комитеттин, өнөр жай энергетика комитетинин алдында окуу борбору бар. Ошол окуу борбору менен келишим түзүп, алардан атайын окутуучулар келип,
жер үйдө өзүндө практикалык окуудан өткөргөнбүз. Андан тышкары фабрикада иштей турган адистерди Казакстандын Степногорск шаарына алып барып, ал жерде дагы окуудан өткөрүп келдик. Мунун баардыгы компаниянын эсебинен жүргүзүлдү. Азыр ошол окуп келген балдардын баардыгы сертификатын алып, күбөлүктөрүн алып алды. 56 киши мына жакында эле 2 вахта менен жумушка кирди. Ошол окуган балдардын эми мындан ары дагы аларды четинен мурдагы окуган балдарды окутуу учурунда, Казакстанда сыноодон өткөн учурунда алган бааларына жараша сынактан биз алдына алып жумушка четинен орноштуруп баштайбыз. Эң башкысы экологиялык коопсуздугу эске алынган. Ишкана былтыркы жылдын аягынан баштап кенди казуу иштери башталган. Курулуштун дээрлик бөлүгү аяктап калгандыктан алгачкы алтын алуу иши март айында башталышы күтүлүүдө. Келишимдин негизинде фонддор негизделип, өлкө бюджетине бир канча салымдар кошулмакчы. Перизат Мамырова, Нурлан Суорбеков, Талант Калилов, Талас району, Атайын чыгарылыш.